Быйыл өлкөнүн 300 чакырым жолуна асфальт төшөө пландалууда. Бул үчүн 14 миллиард сом каралган. Буга кошумча 2022 жылдын май айында жол тармагын өнүктүрүү үчүн атайын жол фонду түзүлгөн. Үстүбүздөгү жылдын январь айынан тартып фонд ишмердүүлүгүн күчүнө киргизди. Мамлекеттик бюджеттен күйүүчү майдан алынган акциздик салыктын 50%, лицензия, жүк ташуучу унаалардан түшкөн каражаттар өңдүү 16 каржы булагынан эми жол фонду толукталат. Ал эми бул чогулган суммага өлкөнүн инфраструктурасын, башкача айтканда жолдорду оңдоп түзүүгө, асфальт төшөөгө жумшалат. Ал эми фонддун өкүлдөрүнүн айтымында быйылкы жылы фонддун эсебине 4 миллиард сом топтоо мерчимделүүдө. Жыл башынан тартып жол фондуна 700 миллион сом түштү. Жаз алды менен иштер жандануу алдында турат. Белгилей кетсек, өткөн жылы өлкөдө 488 чакырым жол асфальтталган. Андан сырткары транспорттук каражаттарды каттоо жана кайра каттоодон түшкөн акча каражаттары ошол бир жерде топтолуп, мындан кийин ошол только жолдорду кармоого, күтүүгө, салууга, курууга деген ошолорго арналмакчы да, түзөн-түз пайдаланылмакчы. Азыркы учурда биздин прогноз боюнча ушул бир 4 миллиардка быйылкы жылкыга бир 4 миллиардка жакын акча каражатын топтойбуз деп биз азыр ошол боюнча иштерди алып барып атабыз. Ошол биз ошо 2022 жылы ошо жыл бою биз атайын ошол жол фондунун катчылыгы түзүлгөн. Ошол жерде баягы укуктук ченемдик актылардын баары кабыл алынып, ошол жол фонду иштеп кетишине ошонун баары документтер бар, тиешелүү документтердин баары бүт даярдалып, кол коюлуп, азыркы учурда уже мына 1 январдан баштап биз уже жанагы каржы булактарынан келген акча каражаттарын уже чогултуп атабыз да.